1956 жылы катачылык кетирген аталарыбыздын ошибкаларын оңдоп атабыз, каталарын оңдоп атабыз. Мен кече Садыр Жапаровдун сөзүн угуп отуруп, бүгүнкү Кыргызстандын башындагы чечилбей аткан маселеге эки эле киши күнөөлүү экен. Бири Исхак Разаков экен, бири Адахан Мадумаров экен. Элдин алдына барып ушинтип жок жерден жаман сөздү айтып, бирөөнү күнөөлөп, бирөөгө бир жаман сөздөр жабыштырбастан өздөрүнүн программасы менен бүгүн шайлоону жүргүзсө жакшы болот эле. Себеби дегенде эч качан Садыр Нуркожоевич Исхак Разаков жөнүндө оозунан жаман сөз чыккан эмес. 1956 жылы протоколдоштуруп, ошо айыл өкмөт башчысы, областтын, райондун башчысы берип жиберген экен. Биз эттин планын толтура албайбыз, анан ушул жердин налогун төлөй албайбыз, мына ушу кошуна өлкө төлөсүн деп өткөрүп берип койгон экен. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыз, мамлекеттик ишмерлерибиз өткөрүп берип койгон экен. Мына ошонун кесепетинен дагы бир топ талаш тартыштар болду, бирок биз бир топ жерин кайра кайтарып алып атабыз ошону. 1956 жылы катачылык кетирген аталарыбыздын ошибкаларын оңдоп атабыз, каталарын оңдоп атабыз. Мына эми мен жамандагандай эле болбойюн, ушул эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров боюнча. Өзү абдан билимдүү. Сүйлөсө тили буудай куурат дегендей. Анан ушундай катачылыктарды неге кетирет дейм да. Мен кече Садыр Жапаровдун сөзүн угуп отуруп, бүгүнкү Кыргызстандын башындагы чечилбей аткан маселеге эки эле киши күнөөлүү экен. Бири Исхак Разаков экен, бири Адахан Мадумаров экен. Аны уктуңуздар. 56 жылы дейт. Биздин кыргыз жетекчилери бизге ушундай чечилбеген проблеманы таштап кеттир дейт. 56 жылы кайсы жетекчиң таштап кетти? Өкмөттү жетектеген Абдус Йоркулов деген аксакал болгон. Жогорку кеңешти жетектеген Төрөбай Кулатов деген жетекчи болгон. Мамлекеттин жетекчиси 56 жылы Исхак Разаков эле. Кимиси сага чечилбеген маселени таштап кетти. Тескерисинче, ошол чалкалап отурган имаратыңды куруп кетти алар. Соңку кездерде иштете албай аткан ГЭСтерди куруп кетти ал азаматтар. Миллион гектар жерди сугат жер кылып кетти ал азаматтар. 40% гана сабаттуулугу бар кыргыз элин 100% сабаттуу кылып кетти ал азаматтар. 15 республиканын ичинде 3-чү орунга чыгарып кетти ал азаматтар. Кандай дейсиздер? Мына ошол азаматтар ондогон завод фабрикаларды куруп кетти ал азаматтар. Азырга чейин сатып бүтүрө албай атасыңар. Эмнени таштап кетти ал жигиттер? Алар өзүнүн аркасынан тазалыкты таштап кетти. Улуу касиетти таштап кетти. Кыргыз республикасы деген гүлдөгөн республиканы таштап кетти. Маалымат жыйын өткөрүп атып айтып атат. 56 жылы биздин жетекчилер ушул чечилбеген проблеманы таштап кеттир деп. 50 жылдай асылып жүрдүк бар Разаковдун үстүнө. Эми кайра келме кезек келип дагы башталды Разаковго асылыш. Асылсаң мага асыл. Көз өткөн инсандарга тийбе. Шайлоо боюнча эки оо сөз айтып коеюн. Кече бир кандидат Лейлекке барып сүйлөп атат. Жапаров дейт, тигел президент Жапаров айтып атат, Исхак Разаковду күнөөлөп атат, ошону жамандап атат деп. Ошол элдин алдына барып ушинтип жок жерден жаман сөздү айтып, бирөөнү күнөөлөп, бирөөгө бир жаман сөздөр жабыштырбастан өздөрүнүн программасы менен бүгүн шайлоону жүргүзсө жакшы болот эле. Себеби дегенде эч качан Садыр Нуркожоевич Исхак Разаков жөнүндө оозунан жаман сөз чыккан эмес. Ансыз кече эле мына Исхак Разаковдун юбилейи болгондо өзү жакшы сөздөрдү айтып, өзү куттуктап, ар дайым Исхак Разаковду биздин мамлекетибизде ушул мамлекеттик кызматкерлерге үлгү катары көрсөтүп келе жатат. 56 жылы Исхак Разаков жерлерди берип жиберген деп Жапаров айтты дейт. Андай айтылган эмес. 56 жылы Садыр Нуркожоевичтин айтышы боюнча так маалымат Алабука районунун Көкташ айыл өкмөтүндө ушундай эле бир айылда элдер чогулуп туруп биздин 19.000 гектар жерди Өзбек Республикасына өткүзүп беришкен. Биз эт төлөй албайбыз, налог төлөй албайбыз деп туруп. 19.000 гектар жерди айыл өкмөттүн ошол маалдагы айыл өкмөт, азыркы айыл өкмөт, ошол маалда баягы айылдык сельсовет болуп турат беле.
ошолордун чечими менен, элдин чогулушу менен, райондун чечими менен, облустун чечими менен, республиканын чечими менен өткүзүп беришкен. 19 000 гектар жерди. Мына ошол жерди биз алыш боюнча азыр чоң жумуштарды жүргүзүп атабыз кайрадан. Мына ошону мисал кылып айтып атат Садыр Нуркожоевич. Ушуну айткан. 56-жылы өзүбүздүн аталарыбыз, өзүбүздүн эле ушу жетекчилерибиз жерлерибизди өткүзүп берип койгон деп. А муну болсо тиги киши барып алып, Лейлеке барып алып, ушул Исхак Разаковду жамандап, ошол өткүзүп берди деп айтты деп калп сөздөрдү айтып атат.